өнүктүрүү жана коргоо. Береке күндүзгү калыптандыруу борборунда уюштурулган бүгүнкү майрамдык салтанат ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналган. Аларга ачык асманда дасторкон жайылып, майрамдык маанай тартууланды. Altarının varısın hazır jeyip algаны, бүткөн мою дирилдеп, сакалы кетип берине. Иш-чарага аймактагы 40ка чукул мүмкүнчүлүгү чектелген жана ата-эне мериминен ажыраган балдар чакырылган. Биздин балдарыбыз шал оорусу менен көбүнчө ооруган үчүн столдо дагы же бир нерселерде отура албагандыгы үчүн мен атайын көк чөптүн үстүнө төшөктөрдү салдыртып, балдарга ыңгайлаштырып өткөрүп жатабыз. Анан ушу балдарыбызга ошо көп жактан эле көмөк болуп жатат. Анан кийин кичине чай уюштуруп, анан улуу Рамазан айына туш болуп калгандыгына Аллахка ыраазычылык билдирем мен. Ошо себептен балдарыбыздын көңүлүн бир күн болсо дагы жакшыраак көңүлүн көтөрүп коелу деген мааниде өткөрүп жатам. Майрамдык кече калктын аялуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фонду, Нурзаман коомдук бирикмеси жана Төлөйкөн айыл өкмөтү тарабынан уюштурулган. Мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энелерге дагы туура түшүнсөк болот. Эми бул дагы Алланын бергени. Эми ушу карабастан буларды дагы кичине болсо дагы буларды ата-энелерди дагы астыга ынтылышын, бул акыркы чек эмес, будан нары дагы Кудай буйрса жашоонун жакшы күндөрү бар деген кичине болсо дагы үмүттөрүн кылып, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, белектерди таркатып, чай уюштуруп, ушуларды кылып жатабыз бүгүнкү күндө. Демөөрчүлөр тарабынан камдалган белектер тапшырылып, саамалык окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Шайыр апалар театралдаштырылган көрүнүштөрдү тартуулап, конокторду шаңга бөлөдү. Бул негизги иш-чарага биздин демөөрчүлөр Изим кафе бары ресторан, ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Пиримов, ошондой эле айыл өкмөттүн администрациясы демөөрчү болду. Биздин Кыргыз Республикасында ушундай балдардын көйгөйүнө кайдыгер карабаган инсандардын ишине ийгилик каалаймын. Ар дайым биздин өлкөбүздө балдардын жашоосу жакшы болсун. Балдар коргоого мукташ катмар болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр андан эки эсе көп камкордукка алынышы керек. Ар жыл сайын дал ушул күнү жаш наристелерге майрамдык кече уюштурулганы менен айрым серепчилер мамлекет тарабынан дагы тереңирээк көңүл бурулушу керек экендигин айтып келишет. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.